Салмастар бурматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Коррупцияга каршы жаңы мыйзам күчүнө кирип, алгачкы болуп милиционер кармалды. Коррупцияга каршы жаңы мыйзам күчүнө кирип, анын алкагында биринчи болуп милиционер кармалганын Улуттук коопсуздук кызматынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Таласта Ички иштер башкармалыгынын участкалык инспектору үй бүлөлүк зомбулук фактысы боюнча текшерүүнү токтотуп бергени үчүн пара талап кылган деп шектелүүдө. Кызматкер сураган акчасын 20 000 сомун алгандан кийин кармалып, Талаш шаардык Ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени айтылды. Эсиңиздерге сала кетсек, өлкө башчы Садыр Жапаров коррупцияга каршы аракеттенүүнү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол коюп, документ 1 январда күчүнө кирген. Жаңы мыйзамга ылайык коррупцияга шектелип кармалгандарга жаза күчөтүлүп, коррупциялык кылмыш боюнча соттолгондор мамлекеттик же муниципалдык кызматта иштей албайт, абактан акча төлөп кутула албайт. УКМК мамлекеттик жана укук коргоо органдары тарабынан коррупциялык көрүнүштөр аныкталган учурда элди 03422 520 43 03422 528 58 ишеним телефондоруна кайрылууга чакырган. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Кыргызстанда дарыгерлер жүрөк кемтигин жасалма интеллект менен аныктай баштады. Кыргызстанда дарыгерлер жүрөк кемтигин жасалма интеллект менен аныктай баштаганын медицина илимдеринин доктору Ишенбей Молдоташев биринчи радиого курган маегинде билдирген. Жаңы ыкманы кыргызстандык илимпоздор ойлоп тапкан. Аны менен жүрөк жетишсиздигин 2 мүнөттө аныктаса болот. Буга телефон менен чакан медициналык аппарат керек. Аппарат бейтапты текшерип, телефондогу жасалма интеллект аркылуу дарыгерге маалымат берет. Андан жүрөк жетишсиздиги бар жогун билебиз, деди Молдоташев. Ал мындай ыкма менен Кыргызстан калкынын саламаттыгын 6 айда текшерип койсо болорун, коюлган диагноздардын 85% туура чыгып жатканын кошумчалады. Президент табактарда эксперименттик режим колдонууга жол ачкан мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров түзөтүү абактарында жаза өтөөнүн эксперименттик режимин колдонууга жол ачкан мыйзамга кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Жаза аткаруу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамды 2024-жылдын 28 ноябрында Жогорку Кеңеш 3 окуудан кабыл алган. Негизги ченемдери: жалпы режимдеги түзөтүү абактарында жаза өтөөнүн эксперименттик режими болот. Ага ылайык очолонгон участок түзүү мүмкүнчүлүгү каралган. Муну менен баары ведомстволук актылар менен аныкталат. Соттолгон адам бойго жете элек баласынын жалгыз ата энеси болуп эсептелсе, баласы менен жолугуу үчүн белгилүү мөөнөткө абактан тышка чыгууга укук берилет. Соттолгон адамдын жалпы билим алуу укугун ишке ашыруу максатында бир мекемеден экинчи мекемеге которуу мүмкүнчүлүгү каралат. Өзгөчө режимдеги мекемелерде жазасын өтөп жаткан соттолгондор үчүн акы төлөнүүчү жумушчу орун түзүү каралат. Соттун чечими менен түрмөгө которулганда жазанын мөөнөтүн жана шарттуу эрте бошотуу мөөнөттөрүн эсептөө үчүн эрежелер белгиленет. ИИМ Айдар Халиковду Кыргызстанга экстрадициялоо каралып жатканын кабарлады. Ички иштер министрлиги Интерпол аркылуу эл аралык издөө жарыяланып, Молдовада кармалган Кыргызстандын жараны 1965-жылы туулган Айдар Халиковду өлкөгө экстрадициялоо маселеси каралып жатканын билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык, ага кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинде каралган кызматтык абалын пайдалануу менен жасалган өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык менен айып тагылууда. Мекеме Айдар Халиков мамлекеттик кызматта иштеп турганда алдамчылык жолу менен СД аттуу жарандын көп суммадагы каражатын тартып алганы билдирүүдө. Мындан тышкары ал бир катар ушундай эле кылмыштарды жасаган деп шек саналууда.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы аны экстрадициялоо маселесин карап жатат. Хайдар Али Каликов коомчулуктал Айдар деген ат менен белгилүү болду. Ийим тараткан инициал жана шектүүнү туулган жылы Айдар Каликовдун ат жөнүнө туура келет. Молдованын ички иштер министрлигине караштуу миграция боюнча башкы инспекция 10 январда Кыргызстандын бийлиги Интерпол аркылуу эл аралык издөө жарыялаган адам кармалганын жарыялаган. Билдирүүдө аты жөнү көрсөтүлбөгөн адамга Кыргызстандын бийлиги алдамчылык менен кимдир бирөөгө олуттуу зыян келтирүүгө шектүү катары издөө салганы белгиленет. Былтыр 1000ден ашык этникалык кыргыз кайрылман статусун алды. 2024-жылы 1223 этникалык кыргыз кайрылман макамын алды. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык алар Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Туркия, Афганистан жана башка өлкөлөрдөн келишкен. Кайрылман статусуна ээ болгон этникалык кыргыздар жөлөк пулдарды жана пенсияларды алууга, саламаттыкты сактоо, билим берүү кызматтарын алууга, ишке орношууга укуктуу. Ошондой эле Кыргызстандын жарандары менен бирдей негизде жер кодексине ылайык айыл чарба жерлерин кыска мөөнөттүү пайдаланууга ала алышат деп жазылган маалыматта. Эгемендүүлүк жылдарында Кыргызстанга 70 000ден ашуун этникалык кыргыз келип, 65 000 жаранды калган. Эмбак номерин 0772 92 19 97 Бегмайты деп чыгат. Сберкарта өзүмдүн атымда Бегмайты деп чыгат. Кызымдын диагнозу ДЦП. Ошол кызым төлөгөндөн баштап ушул оору менен ооруп келет. Өзүм жалгыз бой энемин. Индия мамлекетинде операция болот. Сумма $25,000. Азыркы учурда $8,000 каражат жетпей жатат. $8,000 каражат чогулушуна да сиздерден жардам сурайм. Кызымдын ушу эртеңки келечеги үчүн жардамыңыздарды берип, аз-аздан болсо дагы оңуздарга биз муктажбыз. Өзүбүз турган эч нерсебиз жок. Канчалаган жаш балдар, кошуналарыбыздын балдары ушу кызым менен тең кыздары, балдары бар. Алар ойноп жүрөт, менин кызым ушу үйдө отурат. Ошо кыргыз элим жардам берип коюңуздар суранам. Ачкачылык кармаган Султанбековду тез арада ооруканага жаткыруу керектиги айтылды. Номер 1 тергөө абагында 2 айдан бери ачкачылык кармап жаткан саясатчы Темирлан Султанбековдун абалы кыйла начарлап кеткенин, аны ооруканага жеткирүү керектигин жактоочу Айдана Ирсалиева билдирди. Анын видео кайрылуусу Султанбековдун Facebook'тагы баракчасына жарыяланды. 11 январда Султанбеков менен жолугуп чыкканын айткан жактоочу анын колдору калчылдап көзүнүн көрүүсү начарлаганын билдирди. Ал сол бутун сезбей баштаган, бутунун манжаларын кыймылдата албай калган. Ал жок болгондуктан бир нече жолу кулаган. 9 январдагы соттук отурумда ал жыгылып, бирок анын кармап калышкан. Ушул эле соттук отурумда медакадемияда иштеген медицина илимдеринин доктору дарыгер Султанбековду ооруканага жаткыруу керектигин билдиргени менен сот аны көңүл сыртында калтырган. Ирсалиева Султанбеков 6 күндөн бери заара ушата албай жатканын, бул бөйрөктөрдүн иштөөсүнүн бузулушунан кабар берерин билдирди. Ошондой эле анын жүрөгү ооруп жатканын айтты. Жактоочу билдиргендей, Султанбековду кардиолог, офтальмолог, уролог жана нефрологко көрсөтүү керек. Султанбековду тергөө абагындагы дарыгерлерге көрсөтөлү десе, санитардык бөлүмүнүн башчысы бир жакка суранып кеткендиктен, дарыгерлер саясатчыны биринчи күнү гана көрө алаарын айтышкан. Айдана Ирсалиева Темирлан Султанбековдун абалы өтө начар экенин, аны тез арада ооруканага жаткыруу керектигин билдирген. Эсиңиздерге сала кетсек, социал-демократтардын лидери Темирлан Султанбеков партия мүчөлөрү Ирина Карамушкина, Роза Түрксевер ноябрдын ортосунда 17 ноябрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында добуш сатып алууга шектелип кармалган. Алар камакка алынып, партиясы шайлоодон четтетилген. Темирлан Султанбеков ага козголгон кылмыш ишин камалышын саясий буйртма деп атап келет. Ошондой эле мыйзамсыз кармалып, укугу тебеленип жатканын айткан саясатчы каршылык катары ачкачылык кармоодо. Азаттык жазгандай, ал аралаш суу сундугун жана шире гана ичип жатат. Ош мэриясында документтер жок кылынганы териштирилүүдө. Ош шаардык прокуратурасы мэрияда мыйзамсыз жок кылынган документтер боюнча териштирүү иштерин жүргүзүүдө. 8 январ күнү социалдык тармактарда Ош шаардык мэриясынын архивиндеги жарандардын жеке маалыматтары таштандыдан табылганы тууралуу маалыматтар табылган. Анда Ош шаарынын мэриясынын коммуналдык чарба башкармалыгынын бузулган имараттын урандыларынын арасынан иш кагаздар жана жарандардын персоналдык маалыматтарын камтыган документтер табылганы жазылган. Башкы прокуратура маалымдагандай, 8 январ күнү шаардык прокуратура архив кызматынын Ош региондук башкармалыгына тийиштүү чараларды көрүү боюнча кат жиберип, анын жыйынтыгы менен 9 январда Ош шаарынын мэриясынын коммуналдык чарба башкармалыгынын жетекчилигине архивдик документтерди мыйзамсыз жок кылуу фактысы боюнча 55 000 сом өлчөмүндө айып пул салган. Бул фактыга түздөн түз катыштыгы бар мэриянын жана коммуналдык чарба башкармалыктын кызматкерлеринин аракеттерине
юридикалык баа берүү үчүн материалдар тергөөгө чейинки текшерүү ишин жүргүзүү үчүн Ош шаардык Ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жиберилген. Тышкы иштер министрлиги 25 000 сом жөлөк пул алуу боюнча тарап жаткан маалымат жалган. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги WhatsApp мессенджеринде тарап жаткан 25 000 сом өлчөмүндөгү жөлөк пул алуу мүмкүнчүлүгүн камтыган маалымат чындыкка дал келбестигин дагы бир жолу эскертет. Ошондуктан жарандарга жеке маалыматтарды жана каттоо эсептерин шылуундардан коргоо максатында белгисиз шилтемелер аркылуу өтпөө сунушталат. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги сак болууну жана маалыматтарды расмий булактар аркылуу гана текшерүүнү суранат. Адылбек Касымалиев Гонконгко барат. 12-14 январда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кытайдын Атайын административдик району Гонконгко жумуш сапары менен барат. Жумуш сапарынын алкагында Минкап төрагасы жыл сайын дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнөн алдыңкы эксперттерди, каржы тармагынын лидерлерин жана бизнес өкүлдөрүн бириктирген абройлуу эл аралык иш-чара деп эсептелген Азия каржы форумуна катышат. Форумдун жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы негизги баяндамчылардын бир катары сөз сүйлөйт. Ал өз сөзүндө эл аралык каржыга, Кыргызстандын экономикалык өнүгүү келечегине жана анын аймактык экономикалык процесстердеги ролуна байланыштуу актуалдуу маселелерди камтыйт. Инвестицияларды тартууга жана соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Сапардын программасына форумга катышуудан тышкары Гонконгдун Атайын административдик районунун башчысы, ошондой эле бир катар ири банк жана каржы институттарынын жетекчилиги менен эки тараптуу жолугушуулар кирет. Жолугушууларда эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөө, Кыргызстандын экономикасына инвестиция тартуу жана өлкөлөр ортосундагы соода алакаларын кеңейтүү перспективалары талкууланат. Эки тарапты кызыктырган далилдүү долбоорлорду жана демилгелерди талкуулоо пландалууда. Быйыл ажылык сапарга Кыргызстан үчүн 6060 орун бөлүндү. Кыргызстанга 2025 жылдагы ажылык сапары үчүн 6060 орун бөлүндү. Бул тууралуу Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан билдиришкен. Маалыматта белгиленгендей, Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов жана Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы Абдулазиз Закиров Сауд Аравиянын Жидда шаарында 2025 жылга каралган ажылык иштерин уюштуруу боюнча эки тараптуу келишимди ишке ашыруу максатында иш сапарында жүрүшөт. Анда Азамат Юсупов менен Абдулазиз Закиров Сауд Аравиянын ажылык министринин орун басары Абдель Фаттах бин Сулейман менен жолугушуп, ажылык сапарын уюштуруу маселелери талкууланды. Эки тараптуу жолугушуунун жыйынтыгында 2025 жылдагы ажылык иштерин уюштуруу боюнча келишимдерге кол коюлуп, Кыргызстанга 6060 квота бөлүндү. Ноокенде дайынсыз болуп жаткан чабанды издөө иштери улантылууда. Жалал Абад облусунун Ноокен районунда дайынсыз жоголгон чабанды издөө иштери улантылууда. Өзгөчө Ырдалдар министрлигинен билдиришкендей, 11 январда издөө иштерине 57 адам, 4 дрон жана спутникти байланыш каражаттары табылды. Спутник байланыш каражаттары тартылган. Алардын 36-сы өзгөчө Ырдалдар министрлигинин куткаруучулары, 15 ички иштер министрлигинин кызматкерлери, ал эми 6 жергиликтүү тургундар. Эсиңиздерге салсак, 2024 жылдын 15 декабрында Таш көмүр шаарынын тургуну 1978 жылы туулган жаран Сүттүү булак жайлоосуна мал жайууга чыккан бойдон кайтып келген эмес. Издөө иштери 17 декабрдан бери уланууда. Издөө иштери өзгөчө Ырдалдар министри Бообек Ажикеевдин жеке көзөмөлүндө алынды деп айтылат маалыматта.